Бешинчи тапшырма: автомобиль 80 км/саат ылдамдыкта Адан Бга чейинки аралыкты 4,5 саатта басып өтөт. Эгерде жүк ташуучу унаанын ылдамдыгы 60 км/саат болсо, анда ал Адан Бга чейинки аралыкты канча саатта басып өтөт дейт. Аралыкты табыш үчүн S барабар, то есть жол V көбөйтүлгөн T, ошондо аралыкты канча саатта басып өтөт, убакытты сурап атат да, убакытты табыш үчүн T барабар S бөлүнгөн T кылып коебуз. Ой, V, муну бул жакка бөлүп коюшубуз керек да, пропорция. Эми ошол Адан Бга чейинки аралыктын ылдамдыгын, аралыктын өзүн таап алалы. Ошондо 80 километрди көбөйтөм 4,5ке. Ошондо канча километр болуп кетет экен? 5 жерден 0,0, 40, 4 жерден 0, 32, 360 километр экен. 360 километрди бул жол болсо, убакытты табыш үчүн 360-ты бул жака, ылдамдыгы 60 бөлүп койсом 6 саат келип чыгат. Демек 6 саатта басып өтөт экен.